Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге дагы бир болгон окуянын негизинде тартылган тасманы кыскача баяндап бермекчибиз. Сиз шашпай отуруп, мага жакты белгисин басып, видеону аягына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Иштөө үчүн ыңгайлуу. Тасманын башында эле учакты башкарып бара жаткан учкуч Чесли Саленбергер аттуу адам менен таанышабыз. Көпчүлүк аны жөн гана Сали деп аташчу. Айтор бул жолу Сали жана анын кесиптешинде чоң маселе жаралып, А320 учагынын эки кыймылдаткычы тең иштен чыгат да бийиктигин жогото баштайт. Учак бийиктигин тез эле жоготуп койгондуктан Сали пландаган жерине жетпей калат да шаардын ортосуна кирип жарылып кетет. Бирок бактыга жараша бул жөн гана Салинин коркунучтуу түшү болуп чыгат. Ал ойгоноору менен эле сыртка чыгып көнүгүүлөрүн жазап кап келип, жуунгандан кийин эртең мененки тамактануу учурунда учакты сууга кондуруп жүргүнчүлөрдүн баардыгын сактап калган учкучтар жөнүндө жаңылыкты угуп жаткан. Көпчүлүк элдер өмүрлөрүн сактап калгандыгы үчүн учкучтарга ыраазычылыгын айтышууда. Сөз албетте Сали жана анын кесиптеши жөнүндө болуп жаткан. Сыналгыны өчүргөн Сали дароо эле чогулушка жөнөп кетет. Бир аздан соң эле Сали кесиптеши Джез менен бирге чогулушта отурганын көрөбүз. Көрсө улуттук транспорт коопсуздугу Сали менен Джезди. Алар учактын эки кыймылдаткычы тең иштебей калганына карабай сууга кондуруп, жүргүнчүлөрдүн баардыгын аман алып калышса дагы, эки учкучка көптөгөн сурактарды беришип, дооматтарды коюп жатышыптыр. Атайын топ учкучтардын ошол учурда алкоголдук ичимдиктерди ичпегенин аныкташып, башкы учкуч Сали болгондуктан ага суроо артына суроо бере башташат. Көрсө Сали менен Джес башкарып бара жаткан учак жаңы эле аэропорттон бийиктеп көтөрүлгөн кезде топ канаттуулар туш болуп калат да эки кыймылдаткыч тең иштен чыгат. Албетте мындайды күтпөгөн Сали жана Джес артка кайрылганга аргасыз болушат. Атайын топ Салиден сиз эмне үчүн кайрадан кайрылып аэропортко конбодуңуз? Сизде аэропортко конгонго деле мүмкүнчүлүк бар эле да. Бирок сиз учакты сууга кондуруп 150 жүргүнчүнүн өмүрүн тобокелге салдыңыз десе, Сали аларга жооп берип, өзүңөр билгендей менин 40 жылдык тажрыйбам бар. Ошол тажрыйбама таянып айта аламын. Биз кайрылып кайра учуп кеткен аэропортубузга жетип келе албайт болчубуз. Анткени учактын бийиктиги төмөн болчу жана барган сайын төмөндөп бара жаткан деп түшүндүрүп берет. Ошондо деле болбой топ мүчөлөрү ага шектүү суроолорду узатышып, качан наркотикалык зат колдонгонун, качан ичимдик ичкенин, ошол түнү канча саат уктаганын жана да ошол күнү анын канында канттын өлчөмү канча экенин билгенге аракет кылышат. Ал күнү дагы сурамжылоо изилдөөлөр бүтпөй калып, кийинкисинде алар компьютердик симуляция аркылуу Салинин айткандары дал келеби же жокпу текшерип көрмөкчү болушат. Алар мейманканага кайтып келе жатышканда Сали менен Джести айдоочу 150 жүргүнчүнүн өмүрүн аман алып калган баатырлар катары эсептээрин айтат. Мейманканага келгенден кийин Сали үйүндөгү аялына телефон чалып сүйлөшүп, аялы болсо ага үйдүн айлана тегерегинин баардыгы эле журналисттер болуп кеткенин айтат. Сали болсо аялына изилдөө иштери бүтмөйүнчө мен ушул жерде болушум керек экен. Буюрса жакында бул нерсенин баардыгы бүтөт деп айтат. Бирок түндүн бир маалында сыналгыдагы жаңылыктардан эле Сали менен Джести киши өлтүргүч катары көрсөтүшүп, алар атайлап 150 жүргүнчүнү сууга чөктүрүп өлтүрмөкчү болгон деп Сали менен Джести күнөөлүү деп таап, аларды түрмөгө отургузганы жатышкан болот. Бирок бул кайра эле өтө көп ойлонуп жаткан Салинин жаман түшү болуп чыгат. Андан ары уктай албай койгон Сали Джеске телефон чалып, экөө Нью-Йорктун түнкү көчөлөрүнө чыгып сейилдеп келмекчи болушат. Джес Салиге телеканалдардагы эң популярдуу шоуго экөөбүздү чакырышат экен деп айтып, Сали болсо эмнегедир бизди күнөөлүү катары көрсөтүп түрмөгө отургузуп коюшабы деп ичинен күмөн санай берет. Ошентип алар популярдуу шоуга конокто болуп барышып, Сали ал жактан ар бир суроого кылдаттык менен жооп берип, анан да эл алдында өзүн баатыр катары эсептей албай тургандыгын айтып берет. Шоу бүткөндөн кийин Сали бийик имараттан шаарды карап, эгер мен ошондо туура эмес башка чечимдерди кабылдасам кандай болмок деп элестетип, бир эле туура эмес чечим кылганда учак шаардын ортосуна кирип жарылып кетээрин элестетип коркуп кетет. Ошентип алардын иши боюнча изилдөө иштерин жүргүзүүнүн экинчи отурушу болуп, топ мүчөлөрү тарабынан дагы бир канча суроолор бериле баштайт. Ошондо аларга Джес жооп кылып, мен башкы учкуч Салинин чечимдерин толугу менен колдоймун. Эгер биз аэропортко конобуз дей турган болсок, анда учак шаарга кирип жарылмак деп айтат. Топ мүчөлөрү болсо изилдөөлөрдү жүргүзгөндөрүн айтышып, учактын биринчи кыймылдаткычы толук кандуу иштебей калганы менен экинчиси толук кандуу иштебей калган эмес. Экинчи кыймылдаткыч толук иштебесе да жарым-жартылай иштеп турган деген божомолун айтышат. Анда Сали аларга мен ошол силер изилдеген ишти толугу менен көрүп чыккым келет деп айтып, ошентип бул күнкү чогулуш дагы аяктап калат. Эки учкучту күн сайын ар кайсы телеканалдарга шоулорго чакырышып, бул нерсе албетте эл ичинде өтө чоң жаңылыкты жаратты. Кечинде Сали аялы менен сүйлөшүп, кредиттерди төлөш керек болуп, аялы финансылык жактан
учактан кыйнала баштаганын угуп, жакында буюрса бардыгы бүтөт, бардыгы жакшы болот деп сооротот. Албетте Салли менен Джесске тагылган күнөөлөр толугу менен алынып, алар акталмайынча экөө тең жумушсуз жана пенсиясыз калаары белгилүү болчу. Кийинки көрүнүштө биз убакыттан артка кайтып, дал ошол Салли менен Джесстин учаар убагына келебиз. Алар адаттагыдай эле өз жумуштарына чыгышып, жүргүнчүлөр учакка түшүшүп, бардыгы даяр болуп уруксат берилгенден кийин учкучтар тилкеден ылдамдап келип, жогору көздөй көтөрүлүп кетишет. Көп өтпөй эле алар өтө бийиктикке көтөрүлө элек кезде топ канаттуулар учактын маңдайынан чыгышат да, учактын эки кыймылдаткычы тең иштебей калуусуна себеп болушат. Бул нерселерди байкаган Салли эки кыймылдаткычты тең кайрадан оталдырганга аракет кылып көрүп, бирок болбой койгондуктан дароо диспетчер менен байланышып, топ канаттууларга кабылып эки кыймылдаткыч тең иштебей калганын айтып, дароо эле учакты кайра артка кайрып аэропортко кондурмакчы болушат. Диспетчер ага альтернативдик мүмкүнчүлүктөрдү сунуштап, бирок чечимди тез кабыл алган Салли бийиктиктин төмөн экенин айтып, дароо эле мен учакты сууга кондурам деп айтат. Дарыяны бойлоп жөнөгөн Салли менен диспетчердин байланышы үзүлүп, байланышууга мүмкүн болбой калганда диспетчер Саллини ал аэропортко эле конот болуш керек деп үмүт кылды. Учак дарыяны бойлоп төмөндөгөндөн төмөндөп эле бара жатканын тик учактагылар байкап, ал ортодо Саллинин көз алдына жаш кезиндеги окуясы дагы тартыла түшөт. Ал кезде Саллинин жаш кези болчу жана ал ылдам учакты башкарып бара жаткан. Учак теңселип кондурууга өтө кыйын болуп калып, Салли болгон аракетин жасап жатып, акыры ийгиликтүү кондуруп алганын эстейт. Ошентип анын учагы дээрлик дарыяга түшкөнү калганда, шаардагы бир канча учакты көргөн адамдар жалдырап карап калышты. Акыры учак сууга урулуп, бир аз жүрүп эле учак дарыянын ортосуна токтолду. Учак кызматкерлери жүргүнчүлөргө бардыгын түшүндүрүп жатышкан. Эми учакка дароо эле суу кире баштагандыктан жүргүнчүлөрдү ызы чууга салбай акырындан эвакуациялай башташат. Бул кезде учакты көздөй жээк кароолчулугун көзөмөлдөгөн кемелер дагы жөнөп келе башташты. Элдер тездик менен куткарылып, кемелерге чыгарылып, Салли болсо учактын ичин өз көзү менен бир сыйра эч ким калган жокпу текшерип чыгат да, чыныгы капитан өңдөнүп учактан эң акыркы болуп чыгат. Ал эми жээктеги журналисттер болсо кулаган учак жөнүндө жаңылыктарды элге тарата башташты. Салли а дегенде эле жубайына телефон чалып, бардыгы жакшы экендигин айтып, эч бир жүргүнчү жабыркап калган жокпу текшерип жүрдү. Ал эми учак сууга конуп, бардык жүргүнчүлөр аман экенин уккан диспетчер өтө сүйүнөт. Бардык жүргүнчүлөр толук жана аман эсен экенин такташкандан кийин гана Салли менен Джесстин жүрөгү жаялды окшойт. Ошентип биз кайрадан азыркы мезгилге кайтып келип, көп ойлонгон Салли дароо эле топ мүчөлөрүнө телефон чала баштайт. Салли аларга, эгер биз бардыгын компьютердик симуляция менен текшере турган болсок, компьютер бардыгын ийгиликтүү кылып, учакты ийгиликтүү кондуруп коюшу мүмкүн. Бардыгы так жана ачык болушу үчүн бул нерсени учкучтар жасап көрсүн деп айтат. Ошентип эртеси күнкү чогулушта бардыгы тең түз эфирде. 4 учкучтун машыгуучу учагындагы ишин көрө башташат. Биринчи учактагы 2 учкуч жогору көтөрүлүп, топ канаттууларга туш болуп, эки кыймылдаткыч иштен чыгаары менен эле артка кайтышып, учуп кеткен аэропортуна кайтып жетишип келип ийгиликтүү кондурушат. Андан соң экинчи учакты көргөзүшүп, ал учактагылар дагы дал эле ошондой ийгиликтүү кондуруп коюшат. Бул нерсени көргөн Салли дароо эле сөзүн баштап, силердин даярдап койгон учкучтарыңарда бардыгы белгилүү. Бул жерде аларга берилген тапшырма айкын болуп турат. Алар жогору көтөрүлүп, топ канаттууларга кагылгандан кийин дароо эле кайрылып аэропортко келип жатышат. Анткени алар бардык тапшырманы билишет. А биз Джесс экөөбүз эч нерсеге даяр эмес болчубуз. Бул жерде албетте адамдык фактор дагы роль ойнош керек. Биз күтүлбөгөн жерден мындай окуяга кабылып, албетте чечимдерди чыгарууга убакыт керек болду. Силердин учкучуңарды эле бир эле жолу кондурганда учакты ийгиликтүү кондура албайт. Алар бул машыгууну канча жолу кылышты деп сураса, топ мүчөсү аларга жооп берип, учкучтар бул учакты кондуруу үчүн 17 жолу машыгышты деп айтат. Анда ал жерде жер жайнап карап турган калыстар бул нерсени эске алышып, учактын кыймылдаткычтары иштебей калгандан кийин албетте силерге ойлонууга бир канча секунд убакыттар кетти. Ошондуктан биз силерге 35 секунд убакыт беребиз деп айтышат. Ошентип жанагы учкучтар машыккан нерселерин түз эфирде кайра кыла башташып, бирок бул жолу алар учактын кыймылдаткычтары иштебей калгандан кийин 35 секундтан кийин гана учакты артка кайрышмак. Бул нерсени биринчи учактын учкучтары кылып көрүшүп, бирок аэропортко ийгиликтүү кондура албай учак тоголонуп кетет. Экинчи учактагы учкучтар болсо такыр эле шаарды көздөй кирип жарылып кетишти. Ушундан кийин гана топ мүчөлөрү учкучтарга эч нерсе дей алышпай, сыягы учкучтар учакты Гудзон дарыясына кондурганды эң жакшы мүмкүнчүлүк болгону белгилүү болуп калды окшойт. Ошентип Салли менен Джесстин иши толугу менен акталып, элдин көптөгөн алкыштарына татыктуу болушту.